Assalamu alaikum, урматтуу кыргызстандыктар. Биз сиздерге ушул ыйык Рамазан айынын күндөрүндө сиздерге кайрылуу жасап отурабыз. Ушул күндөрдү көрсөткөн Кудай Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламга чексиз саламдар жана салаваттар болсун. Мына акыркы убакта биздин Кыргызстаныбызда болуп өткөн Баткен Лейлекте болуп өткөн каргашалуу окуяларга биз жөн карап тура албадык. Себеби ушул күндүн тажиктер ушундай күн көрсөтөөрүнү мен Баткендин тургуну болгон себептүү мен билет элем. Ушул көйгөйлөрдө мына өзүбүздүн Баткен областынын туңгуч губернатору болгон Мамат Айбалаев аксакалыбыз ушул иштерде аралашпай калганы бизге өкүнүчтүү болуп турат. Себеби президентибиз Садыр Жапаров мен сизди эжелден эле колдоп келип, сизди таанып билген, сүйлөшүп жүргөн адам катары мен сизге биринчи кайрылууну сизге деп кайрылайын деп чечтим. Себеп дегенде бул аксакалыбыз тууралуу сиз менен ой пикир алышканыбызда сиз дагы айткансыз. Бул жакшы аксакал экенин мен билемин, бирок тааныш эмеспиз деп айткансыз. Мына эмиз биздин үмүтүбүздү Кудайым колдоп, мына сиз биздин президентибиз болуп отурасыз. Ушул тапта мен сизге кайрылып кетемин. Бул Мамат Айбалаев биздин аксакалыбыз Советтер доорунда 2 жолку депутат болгон, андан кийинки депутат болду. Андан Кыргызга ат көтөргүч жакшылыктарды кылган чыгаан аксакалдардын бири эле. Ушул аксакал көңүл сыртында калып кеткени бизди өкүндүрүп атат. Себеп дегенде бизди Баткен областында чек ара көйгөйлөрүнү өтө тажрыйбалуу чечет деп биз ишенебиз. Себеп дегенде бул тажик эли менен кандай мамиле кылышты, Өзбекстан эли менен кандай мамиле кылышты өтө жакшы билген айкөл, жакшы инсан деп билебиз. Ошого биз сизге кайрылабыз. Ушул Мамат Айбалаевди аралаштырып биздин Баткенде болуп жаткан көйгөйлөрдү чечсеңиз сизге дагы жеңил болот эле, Баткен элине дагы жакшы болот эле. Себеп биз сиздин айкөл экениңизди билебиз. Ошон сиз айкөлдү кылып келгениңизди билебиз, бирок буга мисал келтирсек, сиз өзүңүздүн Дастан уулуңуз бул дүйнөдөн кош айтышканда аны кечирдиңиз, айкөлдү кылып. Президентибиз Сооронбай Шариповичти экс-президент кылдыңыз айкөлдүгүңүз менен. Дагы бир рет бизге айкөлдүк кылып бериң. Биздин өзүбүздүн унутта калган өзүбүздүн каада салт, үрп адатыбызды кайра тирилтип бериңиз. Ошол бизде кыргыздарда илгертеден аксакалдарды сыйлап, аксакалдын акыл кеп насаатын угуп келген. Ушул аксакалыбыз сиздерге кеңешчи болуп берсе, сиздер эч качан зыян тартпайсыздар, эл дагы зыян тартпайт. Ушул аксакалыбыздын көзү тирүүндө биз колдонуп, өзүбүздүн пайдабызга иштетип калсак деген бизде чоң үмүт бар. Урматтуу Садыр Жапаров президентибиз, сиз ушул нерсеге жөн көңүл сыртында калып турбайсыз. Бул нерсени биз сизге ишенебиз. Сиздин бул аксакал менен бир жолуксаңыз эле, сиз сүйлөшпөсөңүз дагы көз карашыңыздар менен бири-бириңиздерди түшүнөсүздөр деп мен чын диlimden ишенип турам. Себеби сиздердин окшоштугуңуздар бар. Ушул аксакалыбызды керек болсо Баткенибизге дагы бир рет губернатор кылсаңыздар, көптөгөн нерселерден үлгү алсак болот бул аксакалдан. Биз эң негизгиси биз өзүбүздүн каада салтыбызды тирилтип берген болот элеңиз. Аксакалдардын сый урматын ордуна коюп кете турган жападан жалгыз аксакалыбыз ушул деп ишенебиз. Сиздерге мени көргөн баткендик туугандарыма сиздер дагы өз пикириңиздерди айтыңыздар. Ушул аксакалдын эмне жакшылыктары болгон, эмне иштерди кылган баарыңыздар жакшы билесиздер. Ошону интернеттен айтып чыгышыңыздарды мен суранып кетемин. Ушул аксакалыбыз келип дагы бир рет бизге жардамын берип кетти, жакшы болот эле. Сиздерге терең урматтоо менен Түштүк Кореядагы мекендештери баарыбыз Кыргызстанга сагынып салам айтабыз. Мына каргашалуу окуяда көз жумуп бул дүйнөдөн кош айтышкандарга дуа кылабыз. Аллахым өз мээримин алып, бейишин гүл бакча бейиштерден насип этсин.
Biz sizlerge tereң urmattоо менен дагы бир жолу Кореядан чоң салам айтабыз.